баштаганда биз кимге барабыз? Травматологко барабыз, ал сынык нерсе көрүнөт, ал бизди кандайдыр бир дарылайт. Ошондой эле тишибиз ооруганда стоматологко барабыз. Денебиздин ооруп атканда же температурабыз башталса, балдарыбызды педиатрга алып барабыз, өзүбүз терапевтке барабыз. Алардын арасында деле психологдор бар. Аларга бирок барганда бизде ар кандай ойлор кетет экен да. Мен эмне жиндименби же бир жерим туура эмес иштейби деп. Ошол эле кезде адамдын жан дүйнөсү жабыркаганда, ички дүйнөсү сынып турганда, кандайдыр бир жардамга муктаж болуп турганда, бул биздин тишибиз ооругандай болуп шишип кетпейт экен, же сынгандагыдай көрүнбөйт экен да. Бул нерселерди ошол адистер, психологдор биздин жүрүм турумубуз боюнча, биздин сүйлөгөнүбүз боюнча, биз кандай дем алабыз, ошолор аркылуу билет экен. Кыргызда сөз бар го, тоок сойсо дагы касапчы сойсун дегендей. Анан биз кээде өзүбүзгө хирург болуп, жанагындай аппендиксти видеодон көрүп өзүбүзгө өзүбүз кезбейбиз да. Анан ошондой эле жан дүйнө менен. Эгер биздин жан дүйнөбүз жабыркап турса, биз жардамга муктажбыз. Ар бир адам өзүнүн жашоосуна, өзүнүн психикалык жан дүйнөсүнө көңүл буруп, жоопкерчилик алса, анда биз ар бир кыйынчылыкты жеңип кетебиз.